Автор Нурида Карабалтинская. Азыткы. Жаздын жаркыраган күнүндө Гүлзар менен Эрнистин үйлөнүү үлпөтү болуп өттү. Эрнист үйдүн улуусу. Артынан тирелип, ини карындаштары өсүп келе жатат. Ата-энеси болуп сүйлөшүп отуруп, экөө иш издеп Орусияга иштегени кетмей болушту. Экөөлөп 1-2 жылда иштеп, үй алып алсак деп максат коюшуп, жолго даярдана башташты. Кете турган документтерин даярдап, келим-кетимдерди тосуп жүрүп, билинбей 2 ай өтүп кетти. Бир күнү этең мененки тамакка отурган Гүлзар көңүлү айнып, дасторкондон эшикке чуркап чыкты. Эмне болду сага, жаным? Билбейм. Кускум келип, чекемден муздак тер чыпылдап кетти. Жаман нерсе жеп алгансың го? Билбейм. Азыр эжеме чалып көрөйүн. Анын курдашы врач. Алло, айнеже, кандайсыз? Мен Гүлзар. Баягы врач досуңуз иштеп жатабы? Аябай кусуп, башым айланып, жер көчүп жатат. Ай, анда боюңда болуп калган го. Жакын жерде аптека барбы? Тест алып келип салып көр. Эгерде бир сызык чыкса, анда эч нерсе жок. Анда районго келе кал. Мен сени доктурга көрсөтөм. Макул эжеке. Эрнист аптекадан тест алып келип, Гүлзар үйгө кирип кетти. Бир маалдан кийин көз алайып, Гүлзар эшикке чыкты. Эмне болду? Баары жакшыбы? Эрнист, менден 2 сызык чыгып калды. Шолоктоп күйөөсүнүн бооруна жыгылып, ыйлап жиберди. Ал эмне сызык? Түшүнбөй калдым. Менин боюмда бар экен да, эми кантип Орусияга барып иштейбиз? Кантип үй алабыз? Ой, жинди кыз, менин жүрөгүм түшүп калды. Ура! Мен уулдуу болом. Мен кубанычтамын. Гүлзарды кучактап, айлантып жатты. Эми эмне кылабыз? Документтерди да даярдап койдук эле. Анда барбайбыз. Жумушту Кыргызстандан деле табабыз. Айылдын малын алабыз да жайлоого чыгып кетебиз. Акчасы да жакшы. Таза аба, кымыз, каймак, айран, курут жейбиз. Сага дагы, курсактагы жөжөгө да пайдалуу болот. Себеби кечээ Курманбек байке айтып жаткан. Быйыл айылдын малын алып чыга албайм. Табагага картошка себип алдым. Ошону карайм деп жаткан. Макул анда. Жайлоо болсо жайлоого кетебиз. Гүлзар кудуңдап күйөөсүн карап койду. Айылдын баарына жарыялап коюшуп, жайлоого кеткенге даярдык көрүп башташты. Айылдан жакшыраак боз үй табылбай, коңшу айылда жашаган Гүлзардын тайекесинин боз үйүн сурап алмай болушту. Айылга кошунасынын машинасын айдатып, кечке жуук Эрнист менен Гүлзар кирип барышты. Тамак ичилип, Орусияга эмес, мал менен жайлоого кеткени жатканын айтышты. Тайекеси макул болуп, Эрнист экөө сыртка тамеки чегип чыгып кетишти. Балам, элдин көзүнчө сурай албадым. Эмнеге барбай калдыңар? Дайыне, биз буйруса балалуу болобуз. Гүлзар уялып жерди карады. Оозуңа май, балам. Жакшы болгон тура. Чет элге кетпегениңер деле жакшы болуптур. Жумуш өз жериңерден деле табылат. Барып орустун үйүн жууганча өз жериңди казсаң да жашоо өтөт. Аңгыча эшик ачылып, Эрнист менен Мукан тайекеси кирип келди. Эрнист балам, кайсы жайлоого чыгасыңар? Биздин айылдын Кыр жайлоо деген жайлоосу бар. Ошол жакка чыгабыз. Ары жагындагы Таш Куроо деген жер бар. Шыңгыр булак деген булагы бар. Анын үстү жайык, малдын бардык түрүнө ылайык. Мейли. Бирок Таш Куроодон өйдө өтпөй койсоңор болмок. Илгери таятаңардын курдашы бар эле, Иманалы деген. Ошол жакка мал бакчу. Ал жер жөнүндө кабарым бар, айланайын. Атамдар ошол жакка чыккыла, малыңар семиз болот деп жатышат. Атаң айтса барасыңар да. Айдатып келген машинага боз үйдү жүктөй башташты. Жамиш, тиги менин сандыгымдын ичинде кутуча бар эле.
Алып келип берчи, алдыңа кетейин. Тайенеси келинин жумшады. Алып келген кутучаны ачып, күмүштөн жасалган зер буюмдарды алып чыга баштады. Чачпак, сөйкө, билерик, бойтумар, чач учтук, чолпу, алатамак, кемер, кур. Айы, Тайыне, укмуш кооз экен го. Апа, муну кимге берген жатасыз? Гүлзаргабы? Менин эки кызымды да унутпаңыз. Жамиланын ичи тарып кетти. Ай келин, мен азыр өлө элекмин. Кийин бардык небере же небере кыздарыма, келин кыздарыма бирдей кылып таратып берем. Ал эми азыр иш үчүн керек. Жини келип ачууланып кетти. Гүлзар, бул кутучаны азыр мен сага берем. Магабы? Ушунун баары магабы? Эмнеге? Жанагы силер барабыз деген жайлоонун төр жагынан илгери аты жаман эле. Ал жайлоонун төрүндө азыткылар жашайт дешчү. Жанагы Иманалынын кемпири Асылкандын өз оозунан уккам. Азыткы деген эмне, Тайыне? Ал адамдарды азгыра турган жин-пери, жанагы албарсыга окшош болот. Бирок албарстылар адам уктаганда гана кол салат. Азыткылар адам кейпин кийип алып, жакын туугандарына окшошуп келип азгырат. Азгырылган киши артынан ээрчип кете берип, жардын башынан ары учуп өлгөнү бар. Азыткылар боюнда бар аялга көп кол салышат деп айтышчу илгеркилер. Кичинекей бала болсо уурдап кетишет, аны өлтүрбөй жапайы киши кылып, аң сезимин жок кылып коюп чоңойтуп, өзүлөрүнө кызмат кылдырып коет дешчү. Эми аны азыр силерге айтсам, бул алжыган кемпир эмне жомокту айтып жатат деп күлөсүңөр да. Бирок балам, не бар, не жок, айтканымды угуп ал. Илгери союз мезгилинде мал көп, жайлоого чыккан малчы көп болуп, азыткылар киши жашабаган чокуларга чыгып кетти дешчү. Андан бери 30 жылга жакындап баратат. Тоолордо мал аз. Азыткылар кайра ылдыйлап калдыбы деп ойлоп жатам. Эмнеси болсо да өзүңө сак бол. Боюнда бар аялга тоодо жалгыз жүргөнгө болбойт. Кайнилериң болсо алып алгыла. Эрнис бар да. Ал мал кайтарганы кетсе жалгыз каласың да. Менин жанымда эки тайган бир дөбөт да болот. Ай балам-ай, жашсың да. Иттер аларды көргөндө куйругун кыпчып, кыңшылап жашынып калышат. Тайыне, эмитен эле жүрөгүмдү түшүрүп жатасыз да. Сени сак болсун, алдагы курсагыңдагыны аман эсен төрө алсын деп атпаймынбы? Эми мени угуп тургун. Боз үйдүн эшигин күн чыгышты карата тиккиле. Боз үйдүн жанына бир бакан орнотуп койгула, сүзмө баштык элесиң. Ошого мына бул жез коңгуроону илип кой, жел болгондо шыңгырап турат. Бир коңгуроону койлорду баштаган эркечке тагып койгула. Мына, 2 жез коңгуроо. Жайлоого баргандан кийин башыңдан жоолугуңду түшүрбө. Чачыңды сыртка тараба. Тырмагыңды алганда да эшикке таштаба. Чогултуп кой, баштыкка салып, кийин айылга алып келип көмүп саласың. Антпесе азыткылар чач менен тырмак колуна тийсе дуасын окуп, адам акылынан айнып калат деп айтышчу илгери. Анан кызым угуп ал. Ар бир булактын ээси болот. Ошондуктан булакка сууга барганда салам айтып, анан сузуп ал. Жууган кириңди булакка чайкаба. Булак таза болбосо көзүн ачып тазалап кой, балам. Мен берген күмүш зер буюмдарды тагынып жүргүнүң. Айрыкча чолпу менен чач учтуктарды тагын. Сен басканда алардан шыңгыраган үн чыгып турсун. Азыткы албарстылар күмүштөн, жезден коркушат. Ошондуктан байыртадан ата-бабаларыбыз ушулардан зейир буюмдарды тагынышканда. Алар кантип билишкен я, Тайыне? Байыртадан бийик аска тоолорду, көк тиреген зоолордун арасында жашашса билишти да. Кыргыздар гана кайып дүйнөнү көрүшөт. Ал эми мен айткан азыткылар ошол дүйнөнүн төмөнкү бөлүгүнүн жашоочулары да. Эне, биз жүктөп бүттүк. Анда чыгалыбы? Азыр балам, азыр. Болуптур анда, Тайыне, биз кеттик анда.
Ай, Гүлзар, кой отургула. Мукан, атаңдын каракыл арканын берип койчу. Жанагы болот бычагы бар го. Баягы доктур орус досу берген. Ошону да ала чык. Тайыне, үйдө деле аркандар бар. Эрнис сөзгө кошулду. Бул аркан өзгөчө, балам. Гүлзар, Эрнис кечигип калса, боз үйдүн сыртынан кыл арканды тегеретип бекем байлап кой. Өзүң күн батканы сыртка жалгыз чыкпа. Болот бычактын кайраган үнүнөн шайтан шагыр качат дечүлү. Аны да унутпа. Анда эмесе, балдарым, аман эсен жаңы конушуңарга көчүп баргыла. Кайра мал жаныңар эсен айылыңарга көчүп келгиле. Ак жолуңар ачылсын, омин, деп батасын берип узатып калды. Ошентип камылгаларын бүтүшүп, май айын ортолоп жайлоону көздөй көчүп жөнөштү. Эрнистин 2 классташы малдарды айдашып, ал эми айылдагы атасынын иниси машинага боз үйүн, керек жарактууларын, тамак ашын жүктөп, Гүлзар менен кошо жүгүн жеткирүү үчүн кетти. Араң дегенде кечке мал жетип боз үйүн тигишти. Койлорду камай турган кой короо жасашып, баарын жайлап коюшуп кетип калышты. Калган каткан оокаттарын жасап бүтүшүп, 2 жаш чай кайнатып ичишти да, калганын эртең жарыкта кылабыз деп жатып калышты. Гүлзар кечээ чарчаганга аябай катуу уктаптыр. Чайнек кылдыраганынан ойгонсо, Эрнис суууртап жатыптыр. Айы, мен аябай катуу уктаптырмын. Керилип чоюлуп Гүлзар туруп келди. Мен сени уктап алсын деп ойготпой жүрдүм эле. Кандай эс алдың? Сонун, өзүңчү? Эң сонун. Жүрсөң, сыртты көргөзөм. Айы, кандай керемет. Эмне деген сулуулук. Бейиштей жер экен, Кечээ караңгыда жакшы деле көрбөй калыптырмын. Гүлдөрдүн көптүгүн көрсөң, мен мындай сулуулукту көргөн эмесмин. Ооба, укмуш керемет жер экен. Карагайлардын жыш өскөнүн карачы. Арасына кирсең күн тийбейт болуш керек да, Кой, жүрү чай ичели. Бир күн кечке суктанып отура берсек деле болчудай. Ооба, мен курсак тойгузуп алып койлорду чыгарып жиберейин. Иттер каяка кетишкен? Кумайык, жолборс, ак төш, көчү, ме. Үчөө 3 жактан чуркаган бойдон келишти. 4 эле уй алганыбыз жакшы болуптур. Антпесе кантип саап жетишет элең. Жылкыларды таңатар замат айдап жиберген. Карагер айгыр акылдуу айгыр. Кечке маал өзү бээлерди айдап келет. Бул жагыбызга жакшылап жайгашып алалы. Анан мен таң эрте койлор менен жылкыларды айдап кетем. Бээлерди бир жумадан кийин саай баштайлы деп, кыла турган жумуштарын сүйлөшүп жатышты. Мен өйдөлөп кетсем, сен коркпойсуңбу? Иним да ооруп калбадыбы? Же болбосо биз менен аябай келгиси келип жатты эле? Жок, коркпойм. Дөбөт менин жанымда калсын. Тетиги мамыны могу жерге орнотуп берчи. Тайынем эмне эле сарсана болуп жатты. Илгери бул жакта азыткылар жашачу дейт. Ошондон сак бол деп жатты. Ой, тайынем, ой. Азыр 21-кылым. Каяктагы азыткы? Ал эски жомокта. Эрнисти узатып коюп, боз үйдүн ичин шыпырып жыйнай баштады. Бир маалда тайенесинин сөзүн эстеп, баягы кутучаны ачып, жез коңгуроону алып чыкты. Узунураак жипке байлап, эшиктеги мамыга жез коңгуроону тагып койду. Шамал болгонго чын эле шыңгырап турат экен. Кичинекей сандыкка жүктү жыйып, идиш аяктарын жыйнаштырып, ойлонуп отуруп калды. Тайенем кызык эле киши. Жомокту чындай айтып, мени да коркутуп. Таятасынын кара кыл арканын алып чыгып керегеге илип койду. Көз алдына таятасынын болот бычагын курчутуп отурган элеси келди. Таятасы узун бойлуу, шадылуу, жүзү жылдыздуу, өзү сүрдүү, өмүр бою мергенчилигин таштабаган адам эле. 80 жаштан ашса да атка жаш жигитче секирип минген кайраттуу, бүркүт кабак адам эле. Аны эстеп куржунун көзүнөн таятасынын болот бычагын алып чыкты. Муну бир альпинисттер менен чогуу келген орус хирург белекке берген эле. Бийик тоодон түтөк болуп, эс ооп калганда сактап калып, ошон үчүн бул бычакты белекке бергенин таятасы айтып калчу. Бул бычак хирургдардын скальпели экенин кийин билишкен. Таятасына көргөзбөй кесме кесе коюп, тил уккан жайы да бар. Кантип билип алганын азыр деле таң. Таятасынын бычагын алып кайракка 1-2 тартып көрдү.
Болот бычактын үнү белки бычакка караганда башкача чыгат экен. Кой, булакка барып суу алып келейин. Эрнис келгенче чай кайнатып, тамак жасап коеюн. Башына жоолугун салынып, эки чакасын чөмүчүн көтөрүп булакка жөнөдү. Кудай жалгап, булак анча деле алыс эмес жерде экен. Булактын башында калың шилби өсүп турат экен. Булактын көзү бутак куурай менен толуп, акырын сызылып агып жаткан. Арыбаңыз, булактын ээси ата. Мен булагыңыздан тазалап суу алсам болобу? Деп учурашып жүгүнүп, тайенесинин айтканын кылып койду. Булактын көзүн тазалап, жыгачтын чириндилерин тазалап койсо, кадимкидей суусу көбөйүп калды. Чуңкурча казып коюп, суусу туңгандан кийин эки чакага толтура суу алып боз үйдү көздөй жөнөдү. Тегеректе гүлдөрдүн аңкыган жыты, түрлүү чымчыктардын сайраган үнү Гүлзардын да көңүлүн көтөрүп турду. Эки чакасын көтөрүп алып, боз үйгө жакындаганда жолборс тоо жактагы карагайлуу черди карап, ажылдап үрүп баштады. Боз үйдүн деле бир жагы карагайлуу черге жакын тургандыктан Гүлзар карап эч нерсе көрө албады. Кел, жолборс, кел! Дөбөт чуркап келип Гүлзардын артына жашынып үрө берди. Уйларга үрүп жатабы десе, алар берки-бетти оттоп жүрүшөт. Эмнегедир Гүлзардын муундары титиреп, аны бир көз карап тургандай сезилип кетти. Оюна тайенесинин айткан сөзү кылт этти. Боз үйгө чуркап кирип, баягы кутучаны алып чыгып, күмүштөн жасалган кемер курду белине тага калды. Эмне болсо да биринчи баламды сакташым керек. Балдарга өчтөп жатты эле го тиги немелерди. Билинбеген бир коркунучтун турганын жону дүрүлдөп сезип кетти. Бат-баттан кулагындагы алтын сөйкөнү чечип, күмүш сырганы кулагына такты. Чачтарына чач учтуктарды кошо өрдү, бойтумарды кийиминин үстүнө тагынып алды. Боз үйдүн сыртына чыккандан коркуп, ар кайсы элестерди элестетип отура берди. Бир маалда бирөөнүн бышылдап жатканын угуп, ого бетер жүрөгү түштү. Акырын караса, карала уйдун мурду боз үйдүн каалгасынан аны карап туруптур. Аны көрүп алып, боор эзилгенче каткырып күлдү. Коркконго кош көрүнөт деген экен да. Бирок жана уйлар башка жакта жайылып жүргөндө, дөбөт башка жерди карап үрүп жаткан деп ойлоп койду. Кой, уйларды саап сүт бышырайын, каймак тартайын, желини ооругандан уйлар үйгө келип калган тура деп уй сааганы жөнөдү. Тамагы бышып, дастарконду жайнатып коюп, жаңы эле отурайын дегенде эки тайгандын үргөн үндөрү угулду. Эрнистин койлору айдап келе жаткан ышкырыгы угулду. Эрнис, Эрнис! Чуркаган бойдон мойнуна келип асылып калды. Ой, эмне мынча сулууланып? Мен аябай күтүп жатыпсың го. Күмүш зер буюмдарды тагынып, татынакай жоолук салынган келинчек болуп, бетинен өпкүлөп Эрнис күлүп алды. Буларды тайенем берген. Экөөбүз элебиз го, жоолугуңду салынбай деле койбойсуңбу? Жок, башымдан жоолук түшүрбөйм, күмүштөрдү да чечпейм, болбойт. Ой, эмнеге? Айтпадым беле, бул тоолордо азыткылар жашачу экен. Ал деген жомок, ишенбей эле кой. Азыр тиги күндөн алган энергиясы толуп калды болуш керек. Койлорду камап коюп, жарыкты күйгүзүп, кичинекей телевизорду көрөбүз. Түн кирди. Эрис кой кайтарып жүрүп чарчаганга катуу уйкуга кетти. Гүлзар ары-бери оодарылып уктай албай көпкө жатты. Койлор менен уйлардын бышылдап кепшегени, кээде гана жылкылардын бышкырганы угулуп жатты. Бир маалда боз үйдүн эшигинин алдында жаткан 3 ит ажылдап үрүп, карагайлуу черди карап үрө башташты. 3 ит чуркаган бойдон бир жакка чуркап кетти. Эмнегедир Гүлзарга боз үйдүн сыртынан бирөө акырын айланып жүргөндөй туюлуп кетти. Эрнис, ойгончу. Эшикте бирөө жүргөндөй болуп жатат, деп шыбырады. Оу, эмне болду? Эмне уктабай жатасың? Ооба, уйкум келбей жатат. Мага бирөө боз үйдүн сыртында жүргөндөй болуп жатат. Иттер да бир жакка чуркап кетишти. Жаным, койчу. Ит деген ошентип чуркай берет. Бирөө жүргөн жок. Тигине, кой, жылкылардын эле бышылдаганы угулуп жатат. Болду, уктайлы. Эртең эрте турабыз. Бурулуп, бекем Гүлзарды кучактап, кайра бат эле уктап калды. Ар кайсы шырт эткен үндөрдү тыңшап жатып уктап кетти. Түшүнө таятасы кирип, өзүнүн мергенчилик кылган мылтыгын берип жатыптыр.
ойгонуп кетсе таң сүрүлүп калыптыр. Кой, акырын тура берейин. Мешке от жагып чай коеюн. Кечээ ырас эле камыр жууруп коюптурмун. Таятам түшүмө кирди. Мылтыгын берип жатыптыр. Май токош жасап, таятамдын арбагына багыштап, жыт чыгарып, Куран окуп коелу, деп ойлонуп кийине баштады. Акырын туруп, чачтарын тарап, тайенеси айткандай түшкөн чачтарын чогултуп, бир желин баштыкка салып, керегеге кыстарып койду. Меши ысып, жайып койгон жети май токочун бышыра баштады. Ай жаным, качан туруп алдың? Май токоштун жыты буркурайт го. Кой, мен да турайын. Жуунуп кел, чай ичели. Каймак тарткан машинка жакшы айланбай жатат, карап бересиңби? Макул жаным. Кайнатамдын кыйын кызысың да. Таятама Куран окуп койчу. Экөө кобурашып, ысык май токоч менен бышкан сүттүн үстүнөн калпып алынган каймакка малып жей башташты. Түндө түшүмө таятам кириптир. Мага мылтыгын берип жатыптыр. Бул эмнеси? Анда түшүңдү мен жооп берем. Түштө мылтык, бычак жана башка эркектерге тиешелүү буюмдар кирсе, курсакта жаткан бала эркек болот. Буйруса биринчи балабыз уул болот. Сонун түш экен. Анда чындап эле сонун түш экен, Мага жегенге бир нерсе салып бересиңби? Ооба, салып койдум. Жанагы койлорду баштаган эркечке тиги жез коңгуроону тагып койчу, Аны такпай койсо болбойбу? Тайенем айтып жаткан. Тагып койчу. Улуу кишилер бекер айтпаган чыгар. Макул, алып кел анда. Экөөлөп барып, эрнис кармап, Гүлзар эркечтин мойнуна тагып коюшту. Мына эми, айтканыңды кылдым. Эми сарсаана болбо. Сен айткан азыктар бизди азгырбайт, деп каткырып күлүп койду. Эрнисти узатып коюп, Гүлзар бүгүн эмне кылсам деп ойлоно баштады. Кой, тиги уйларды сайын. Анан айдап жиберейин, оттой беришсин. Анан сүт бышырып, каймак тартайын. Айран уютуп, сүзмө куюп коюш керек. Түшкө жакын болгон жумуштарын бүтүрө салып, Гүлзар булакка суу алганы кетти. Арыбаңыз, булак ата. Мен сизден суу алганы келдим. Ийилип учурашып койду. Өзүн бирөө көрсө, акылынан айнып калган окшойт деп ойломок деп жылмайып койду. Булактан арыраак жерде сонун тоо гүлдөрү өсүп туруптур. Эрнис келгенде дасторконго кичине кооздоп коюп койсомбу деп терип кирди. Уламдан улам кызыгып, алыстап кетип бара жатты. Бир маалда башын көтөрүп караса, бир тоо эле алыстап кетиптир. Ар кайсы жерде бышып калган кожогаттарды да көрдү. Эмки келгенде терип кетсем болот экен деп ойлонуп койду. Терген гүлдөрдүн бооруна кыса кармап, жылмайып жыттап баратты. Карагайдын боорунда болчу карагайдын чайырын, бала кезде сагыз кылып чайнаганын эстеп, бир барып терип келсемби деп ойлоп койду. Тырс-тырс. Карагайлардын арасынан чыккан үндү уккан Гүлзар басышын тездетти. Кандайдыр бир ички сезими жүрөгүн дүкүлдөтүп, түшүнүксүз коркунуч баса баштады. Ичинен келмесин келтирип, бат-баттан басып боз үйгө кирип кетти. Гүлдөрүн кое салып сыртка чыгып, эки жакты карады. Эч ким деле көрүнбөйт. Баардыгы тынч. Жолборс, Жолборс, кайдасың? Күчү. Ар жактан Жолборс чуркап келгенде эс ала түштү. Жүрү Жолборс, булактын жанында чакаларым калды. Мени менен барып кел, уктуңбу? Менден алыстаба, макулбу? Дөөт аны түшүнгөндөй сүйлөй берди. Боз үйгө кирип белине күмүш курду, мойнуна бой тумарды тагынып алды. Күмүштөрдү тагынып алып, кайра күлкүсү келди. Булакка барса да ушундай бараарын бирөө көрсө шылдыңдап күлмөк да деп, итин ээрчитип булакты көздөй жөнөдү. Жолборс, калба менден. Бары эки чакасын алайын десе, чакалардагы суулары төгүлүп калыптыр. О, Кудайым, буларды ким төккөн? Же мен төгүп алганымды байкабай калдымбы? Чөмүчүн таппай айланасын карай баштады. Чөмүч шилбинин арасында жатыптыр. Коркконунан жүрөгү оопколжуй, акырын басып чөмүчүн алды да чакага суу толтура баштады. Эки чака сууну көтөрүп кичине жылаар замат дөөт бир нерсени карап ырылдай баштады. Гүлзар артын карабай, бат-баттан басып боз үйгө чуркап кирди. Чакаларын текчеге коюп, акырын боз үйдүн эшигин ачып сыртты карады. Жолборс да көрүнбөйт. Күн ылдыйлап бара жатты. Тезирээк күйөөсүнүн келишин чыдамсыздык менен күтүп жатты. Такыр эле коркок болуп калган окшойм. Эрниске ылдыйраак жол көрүнүп турган жака көчөлү десем эмне дер экен? Же мени жүрөгү жок коркок коен экенсиң деп шылдыңдап салабы?
Ар кайсыны ойлонуп жатып, койлордун маараган үнүн, эки тайганды көрүп, шыйпаңдап үрүп чыккан жолборстун үнүн угуп, сыртка тосуп алуу үчүн чыкты. Кандай, жакшысыңбы? Жакшы, кел койлорду камап салалы. Суу алачыкчы, жаман суусадым. Суу эртеле түгөнүп калды. Эрнис, жана мен булакка баргам да. Анан гүл терип алаксып кетиптирмин. Гүлдөрдү боз үйгө коюп, кайра барсам, эки чакадагы суу төгүлүп калыптыр. Чөмүч шилбинин арасында жатыптыр. Бул эмнеси? Өзүң байкабай төгүп алсаң керек. Тегерегибизде бир да жан жок. Же болбосо дөбөт чуркап жүрүп төгүп алдыбы? Макул. Эки чаканы байкабай төгүп алайын. Анда чөмүшчү? Шилбиге ким ыргытты? Билбейм. Жүрү тамак ичели. Гүлзар, сен коркпочу. Азыр техникалардын өнүккөн заманы. Албарсты, азыткы деген илгери араба бар кезде болгон. Азыр деген самолет, вертолет, ракеталардын заманы. Космоско адам учуп жатат. Коркпочу, макулбу? Коркпойн десем деле, бир коркунучту сезип, жонум дүркүрөп кетип жатпайбы? Ылдый жол көрүнүп турган жакка көчсөк болбойбу? Ал үчүн бизге бирөөлөр жардам бериши керек да. Жалгыз алыс келбейт. Бир жумадан кийин медер классташым келет. Эки бээсин кошом деген. Эгерде коркконуң басылбаса, ошондо ылдый түшөлү. Экөө бир аз күндөн энергия алып иштеген кичине телевизорунан кино көрүп уктап калышты. Бир маалда жылкылардын дүбүртү угулуп, Гүлзар чочуп ойгонуп кетти. Чын эле, жылкылардын кишенегени, сыртта бир нерсе болуп жаткандай. Эрнис, ойгончу, эшикте эмне болуп жатат? Уксаң? Кана фонарик? Я, эмне болду? Бул эмне? Чуркап сыртка чыгайын деген Эрнисти Гүлзар токтотту. Кийинип, мылтык менен чык. Же чыкпай эле койсоңчу. Кантип чыкпайм? Элдин жылкысы да. Кантип төлөп беребиз бир нерсе болсо? Чыгып кетип, ары бери чуркап иттерин ээрчитип алып, бир топко жок болду. Гүлзар Кудайга жалынып, светти күйгүзүп алып жуурканга оронуп отура берди. Бир топ убакыттан кийин Эрнис кирди. Эмне болду, тынчпы? Жылкылар жок. Бир нерседен үркүп кеткен окшойт. Карасам, алыстап кетти. Караңгыда жөө кантип жетмек элем? Карышкыр болсо койго тиймек. Уйлар деле тынч эле турат. Жылкыларды эртең эрте туруп карайын. Айгырга гана ишенип турам. Кудай өзү сактасын. Кой, эми жаталы. Андан көрө таң атар замат издейин. Гүлзар оналактап, ар кайсыны ойлонуп жатып уктап кетти. Түшүндө толтура түрү суук аялдар кубалап жүрүшүптүр. Ойгонсо, Эрнис жаңыдан туруп кийинип жатыптыр. Чайын, тамагын жылытып бере коюп, Гүлзар уйларды сааганы жөнөдү. Койлорун айдап коюп, Эрнис жылкыларды караганы жөнөдү. Улам бир кырга чыгып, үйүрдү издеп жатты. Бир маалда тоонун күнгөй бетинен дүрбү салып жатып, жоголгон үйүрдү көрдү. Түшкө маал жетип үн салып чакырды эле, айгыры таанып бери жөнөдү. Артынан бээлер менен кунан тайлары да чуркашты. Жакындап келген айгырын жалынан сылайын десе, жал куйругу чачышып, өрүлгөн сыяктуу болуп калыптыр. Аябай катуу чуркаганбы, тердеп кургаганда билинип турат. Эч кимди жолотпогон, кыялы чатак айгырдын жал куйругун ким өрүп салганы таң калыштуу болуп калды. Башка бээлердин тайларын караса, баарынын жал куйругу жакшы эле экен. Дагы бир кара кашка кунандын да жалы чачышып, өргөн сымал болуп калыптыр. Бул кунан да үстүнө киши кондура элек жылкы баласы эле. Жылкыларын ылдый айдап, койлор жакка түштү. Койлор оттоп жанында эки тайганы жаткан экен. Түндө эмне болду? Эмнеден үйүр үркүп мынчалык алыска кетип калды? Эмнеге карышкыр болсо жылкыларга тиет? Алар биринчи койлорго асылыш керек эле да деп кечке ойлонуп отура берди. Күн киргенге чейин Гүлзардын жаны тынган жок. Үйдөгү түйшүк менен бат эле кечкирди. Алыстан койлордун маараган үндөрү угулуп, Эрнис жылкыларды да кошо айдап келип калды. Эрнис, кайдан таптың? Баары эле аман эсенби? Ооба, баары аман. Бирок жүрсөң бир нерсе көрсөтөм. Могу карагер айгырды карасаң? Эмне болуптур? Жалы менен куйругун карачы. Ой, буларды сен өрүп салдыңбы? Жок ай, мен өрүп эмне кылмак элем? Эрнис,
Мен коркуп жатам. Эмнеге? Мен тайенемден уккам. Албарстылар жылкыларды минип алып чарчаганча чабышат. Анан жалдарын, куйруктарын өрүп салышат деп. Койчай, кантип эле ошентсин? Ошентип уккам. Чынбы, калппы билбейм. Дагы бир кунандын жал куйругу ошондой экен. Кой, жүрү тамак ичели. 2 күндөн кийин классташым келет. Балким ылдый жакка көчөбүз. Ал жакта коңшу айылдан келген малчылар да бар. Сага да көңүлдүү болот, келиңдер менен сүйлөшүп. Анда сонун болот. Эртеси таң эрте турушуп, жаңы эле чайга отурганда Эрнис сөз баштады. Гүлзар, мен койлорду, жылкыларды түшкө чейин эле жайып, откозуп алып, айдап келе берейин. Түштөн кийин тиги камчы байкемдин бээсин минип алып, ылдыйкы малчылардын бирөөсүн бизди ылдыйга көчүрүшүп койгула деп ээрчитип келем. Көчмөй болдук, ылдый. Ооба, мен түштө кетем. Көп болсо 2-3 саатта келип калам. Койлорду кой короого камап, айгырды тушап кетем. Бээлер айгырдын жанында тура беришет. Уйларды да байлап коем. Сен коркпой, аяк биягыңды жыйнаштырып отура бер, макулбу? Эрнис түндөгү көргөн түшүн айтпай, келинчегин коркуткусу келген жок. Түшүндө бир самсаалаган өңдөрү бузук аялдар тытмалап аялын сүйрөп баратыптыр. Ойгонсо кара терге түшүп, жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй болуп калыптыр. Кой, түшүм да жаман. Гүлзар да бир нерселерди коркуп жүрөт. Корко берип ичиндеги балага зыян тийбесин. Малдар семирбесе койсун. Ылдый барып, кошуна айылдык малчылардан ээрчите келип, бүгүн эле ылдый жакка көчөбүз деген жыйынтыкка келген эле. Эрнисти узатып коюп, Гүлзар көңүлү көтөрүңкү жумуштарын жасаганга киришти. Уйларын саап, сүтүн тартып, айран уютуп, күндө кылып жүргөн иштерин кыла баштады. Кичине сандыгына экөөнүн ашык кийимдерин салып, түшкүгө тамак жасай баштады. Бизди көчүрүшүп койгонго малчылар келсе, көп эле күрүч басып коеюн. Нанга камыр жууруп, боорсок бышырып коюш керек. Антесе Эрнистин келинчеги тамак ашка тар неметкен деп ойлоп калышпасын деп, сүт жылытып, каймактан кошуп камыр жууруду. Жолборс, күчү. Дөбөт чуркаган бойдон келип, Гүлзар куйган жогондуну ичип алып, аны карап калды. Жүрү Жолборс, экөөбүз булактан суу алып келип коелу. Антпесе кечинде коноктор келсе, чай жетпей калат деп кобурап, өзүн алаксытып булакка баратты. Алдын ала чачына чач уштуктарды, чолпуну байлап, мойнуна бойтумарды тагынды. Колуна шакектерди, билегине билеригин, белине күмүш кемер курду тагып алган. Өзү коркуп турса да, итти караан тутуп сууга жөнөдү. Баскан сайын чач уштуктар менен чолпу шыңгырап үн чыгарат. Гүлзар өзүн илгерки замандарда жашаган байдын кызындай сезип, улам чачын чайпап коет. Ого бетер күмүштүн шыңгыраган үнү жаңырат. Арыбаңыз шыңгыр булак ата, адаттагыдай учурашып, жүгүнүп койду. Сизден суу алууга келдим, деп акырын ылдый болуп, 2 кочуштап сууртады. Колуна суу алып бетин жууду. 2 чакасын толтуруп алып, кайра үйгө жөнөдү. Артынан калбай Жолборс келе жатат. Бир маалда токтой калып, ары жактагы калың өскөн бадалдарды карап, ырылдап үрө баштады. Гүлзар арышын кенен таштап, батыраак басып шуулдаган бойдон үйгө кирип кетти. Жолборс бир топко чейин үрүп, анан келип эшиктин алдына жатып калды. Дүкүлдөп соккон жүрөгү басылганча отурду да, акырын боз үйдөн башын чыгарып, айланасын карады. Жок, эч нерсе көрүнбөйт. Боз үйдүн ичин шыпырып, жыйнаштырып, ачып калган камырын көрүп, боорсок жасай баштады. Ар бир боорсок жасаган сайын өтүп кеткен жакындарын аттарын атап, аларга багыштап жатты. О, жаратканым, өзүң колдой көр. Ушул жердин, тоонун, булактын ээлери силерге багыштайм. Мазардын ээлери силерге багыштайм, деп тайенесинин уккандарын күбүрөп, боорсогун бышырып бүттү. Айланага майга бышкан таттуу боорсоктун жыты буркурады. Эрнис да тоодон куураган арчаларды терип келип койгон. Бир жагынан арчанын жыты, экинчи жагынан жаңы бышкан боорсоктун жыты Гүлзардын табитин ачты. Кап. Эрнис келгенде ооз тийсин деп жатсам, жегим келет го? Мейли эми, жей берейин. Бул мен эмес, ичимдеги жигит жегиси келип жатат. Али төрөлө эле уулун элестетип, боорсок жей баштады. Анын артынан этин туурап, күрүчүн жууп, сабиз пиязын туурап, казанын асты.
Күрүчүн демдеп коюп, дасторкон даярдай баштаганда койлордун маараган үндөрү угулду. Буйруса, азыр тамагым даяр болот. Кудуңдап сүйүнүп эшиктен көөсүн тосконго жөнөдү. Тамак бышканда келдиң, ниетиң жакшы адам экенсиң. Мен жакшы үчүн мага турмушка чыктың да, туурабы? Эрнис келинчегин кучактап, айлантып койду. Айы, сени айланткан сонуң го. Жөн эле зер буюмдарың шыңгырап, дайым ушундай кийинип жүрсөң кандай гана сонун. Макул, жүрү тамак ичели. Тамак бышты, чай ичели. Сен даярдай бер. Мен койлорду камайын, айгырды тушайын. Экөө дасторконго отуруп тамактанып алышып, Эрнис ылдыйкы малчыларга жөнөдү. Мен келгенче коркпой отуруп тур, макулбу жаным? Мен бат эле келем. Бат келе, караңгы түшкөнчө келип кал. Эрнис кеткенден кийин Гүлзар идиш аягын жууп иттерге тамак берди. Эки тайганды да Эрнис ээрчитпей Гүлзардын жанына таштап кетти. Азыр саат 2 болуп калыптыр. 1,5 саат ары, 1,5 саат бери. Ошондо 5терде келип калышат экен, деп Гүлзар эсептеп койду. Келе тургандай кылып жүктөрүн эшикке алып чыгып, кагып, күүп, таңып койду. Идиш аяктарын жыйнаштырып, баарын бөлүп баштыктарга сала баштады. Билинбей убакыт шакылдап өтүп жатты. 5тен өтүп саат 6га кетти. Саатын карап, улам капчыгайыңдын ылдый тарабын карап коюп жатты. Эмне болду? Деги аман сен жетти экен. Мынча кечикмек эмес. Саат 7ге жакындады. Гүлзар сыртка чыгарып койгон жүктөрүн боз үйгө ташып кире баштады. Керегеде илинип турган таятасынын кыл арканын боз үйдүн сыртынан тегеретип, арканды бекем байлап койду. Сырттагы кургак арчаларды ишке киргизди. Буга чейин урунбаган чырактын айнек лампасын тазалап, керосин куйду. Адам баласынын өзүн өзү сактоо, жараткандан берилген сезим туюм иштеп баштады окшойт. Айрыкча эне чиркин баласын сактоо үчүн өзүнүн чымын жанын аябайт эмеспи? Гүлзар Эрнисти бир кырсыкка учурабаса экен деп Кудайдан 1000 мертебе тиленип жатты. Акырындык менен күүгүн кире баштады. 3 итке да тамактан берип, боз үйгө кирди. Кирип келе жатып, бакандагы жез коңгуроону эшик жапкычка байлап койду. Кирип 4 чыныга май коюп, кебездеп эшип май чырак даярдады. Коюу караңгылык каптады. Эмнегедир туш тарап тып-тынч. Эшиктеги койлордун кепшегени, жылкылардын кошкурганы, уйлардын бышылдаганы да тынчып калгансыды. Тиги 3 иттен да дайын жок. Күн менен иштеген лампочканы күйгүзүп, кичинекей телевизорду иштетти. Кулак мурун кескендей жымжырттыктан жүрөгүнүн гана согушу угулгандай Гүлзарга сезилип кетти. Телевизордогу киного алаксып кичине отургандан кийин 3 иттин ажылдап үргөн үндөрү угулду. Бир нерселер боз үйгө жакындап келе жаткансый. Алар жакындаган сайын иттер жөн эле жаны чыкчудай ажылдашат. Эрнис малчылар менен келе жатканбы деп ойлонуп кетти. Жок, чоочун адамдар болсо да үнүн чыгарышмак да, булардын дабышы угулбайт. Бир кезде дөп этип боз үйдүн сыртынан бир нерсе урулду. Иттин кыңшылаган үнү угулду да тып басылды. Бир нерсе боз үйдүн сыртынан тегерене басып жүрөт. Бирөө эмес, 3-4 киши айланып жүргөндөй сезилип кетти. О, Кудайым, жардам бере көр. Гүлзар, Гүлзар, жүр эшикке, бул менмин. Сырттан коңшусу Айгеримдин үнү чыкты. Бул жакта Айгерим эмне кылып жүрөт? Деп унчукпай олтура берди. Акырын ширеңке чагып керосин чырактады. 4 май чыракты да күйгүздү. Күйүп турган эшикке арча отундан көбүрөөк салып, чыйрыккан колун тосуп отура берди. Ай келин, эшикти аччы. Кайненесинин үнүнө окшогон үн чыкты. Ла илляха иллаллох, Мухаммад Расулуллох. Жан талашып, келме келтирип, калчылдап баштады. Азыткылар ар кимдин үнүн, өңүн алып көрүнө берет дегенди эстеди. Ач эшигиңди, ач. Жүрү, ак чөлмөк ойнойбуз. Кыздар менен. Хи-хи-хи-хи. Жүрөгү оозуна тыгылган Гүлзар артка чегингенде буту шырдакка илинип, чач учтуктары чолпусу шалдырап кетти. Сырттагы үндөр басыла түштү. Чачын шалдыратып турду. Бир маалда айгөлөк, айдын жүзү төгөрөк, айдай сулуу кезимде бий-бийлейли жөргөлөп, хи-хи-хи-хи-хи деп ырдаган кыздардын үнү чыкты. Аччы эшигиңи.
Açtı eşigиң, кирбейсиңби? Кире албайбыз, кыларкандан чеп турат. Гүлзардын жүрөгү калчылдап. Айланайын, арбагыңдан, манас ата колдой көр. Ары жагын караса, баштыкта таятасынын болот бычагынын чети чыгып турган экен. Ала коюп, болот бычакты кайрага кайрай баштады. Ай! Деген үндөр алыстап барып басылып калды. Ушул бычакты кайраганды токтотсо эле, жаны чыгып кетчүдөй болуп, Гүлзар тынбай кайрай берди. Коркконунан бычакты катуу кармап алгандыгынан колунан кан шүйүшүндөп агып жатты. Бир маалда бир күрүлдөгөн үн чыгып жарык тийгенде Гүлзардын көзү караңгылап эс ооп жыгылып калды. Гүлзар, бул мен, Эрнис. Боз үйдүн Гүлзар ишин чырмап койгон жипти араң чечип үйгө кирип келди. Гүлзар, көзүңдү аччы жаным, Гүлзар дейм. Башын көтөрүп бетине суу чачкыла, деп эшиктен кирип келген кызыл жүздүү келин айтып калды. Эрнис башын көтөрдү эле тиги келин оозуна суудан уурттап туруп бүркүп жиберди. Гүлзар эсине келе түшүп көзүн ачты. Эрнис, келдиңби? Мага эмне болду? Гүлзар, колуңду бошот. Алдагы бычак колуңа батып кетиптир го. Акырын карышып калган колун бошотту. Келинчегин акырын жөлөп бутуна тургузду. Өчүп калган светти күйгүзүп, эшиктен дагы 2 киши кирди. Эмнеге кеч келдиң? Гүлзардын көзүнөн жашы куюлуп кетти. Жаным, кечир мени. Түздүк жерден батыраак жетейин деп, тиги бээни чаап бараткам. Суурдун уясы бар экен, байкабай бутун салып алды. Бээнин буту кокустап, аксап калбадыбы? Анан ошол жерге таштап, жөө чуркап жетип, бардыгын түшүндүрүп, бул байкенин жүк ташуучу газ элүүчүн айдата келдим. Биз келгенче караңгы кирип кетти. Сени жалгыз калтырганга жүрөгүм түшүп, кош эле ала кетпей деп жаман өкүндүм. Ай, Эрнис, болгула. Боз үйдү жүктөп, келин баланы келинчегим менен алып кете берейин. Силер үчөөңөр таңы менен малдарды айдап ылдый түшкүлө. Азыр караңгыда кой баспайт. Эрнис, силер кантип каласыңар? Бул жакта азыткылар бар. Гүлзар аябай коркуп кетти. Ой, Аяш, коркпоңуз. Биз үчөөбүз чогуу уктабай сүйлөшүп отуруп таң атырабыз. Ансыз деле жүк жүктөгөнчө бир топ эле убакыт өтөт. Кошо келген жигиттердин бири айтып калды. Гүлзар, менин атым Чолпон. Азыр биздикине баралы. Үйүңдү эртең тигебиз. Бүгүнчө биздикине жатып аласың. Машинанын жарыгын күйгүзүп коюп, боз үйдү чечип жүктөп жатышты. Гүлзардын калтыраганы кичине азайып, машинанын кабинасына Чолпон экөө отуруп алышты. Гүлзар, аябай корктуңбу? Ооба, корктум. Мен сенин ордуңда болсом өлүп калмакмын. Бул жерде азыткылар бар дейт менин чоң кайненем. Ошон үчүн батыраак баргыла деп баарыбызды жөнөттү. Силер дагы кызыксыңар-ай. Мындай жерге кантип жалгыз конуп алдыңар? Билбейм. Азыткылар жумокто жашайт дедик да, жылмайып койду. Эртең чоң неме жүрөгүңдү көтөртүп, апаптап, эмдетип коюшуң керек. Ал ырым-жырымдарды жакшы билет. Сенин боюңда бар экенин укканда аябай кейиди. Сен аларды көрдүңбү? Жок, үндөрүн гана уктум. Кел, бүгүн айтпай эле койчу, эртең күндүз айтасың. Машинага жүктөрдүн баары жүктөлүп бүтүп, жолго чыгышты. Ылдыйга түшүп, Чолпондордун боз үйүнө келгенде түнкү 3 болуп калган эле. Келип эле төшөк сала коюп жатып калышты. Гүлзар улам чоочуп, кыйналганда Чолпон ойготуп жиберип жатты. Баштыгынан таятасынын болот бычагын алып чыгып, жаткан төшөгүн 3 кайталап чийип алып, анан тынч уйкуга кетти. Таң атып, койлордун маараганы угулганда Гүлзар ойгонуп, Чолпонду, анын эки жагында уктап жатышкан балдарын ойготуп жибербейин деп акырын сыртка чыкты. Таң кубаны өк салып, жуп-жумшак айдарым жел бетинен сылап турду. Көзүн жумуп, аңкыган жайлоонун гүл жыттанган абасын жыттап, бул жашоого келгенине ыраазы болуп турду. Болгондо да кыргыз болуп жаралып, кыргыздын атыр жыттуу жайлоосунда, таң кабада аман-эсен турганына жаратканга миң мертебе ыраазычылыгын билдирип турду. Гүлзар, кандай, жакшы уктадыңбы? Ооба, өзүңөр кандай келдиңер? 1-2 саат сүйлөшүп отурдук. Анан жанагы карагайлуу калың жерге жакын бардык да үчөөбүз мылтыктардан тарсылдатып ок чыгардык. Апей, эмнеге? Тиги Канибек байке силерди алып кетээрди айткан. Азыткы, албарстылар мылтыктын үнүнөн коркот. Биз кеткенден кийин жакшылап аткылап койгула, өйдөлөп качып кетишсин деп. Мен айтсам ишенбей жаттың эле го. Эми ишендиңби?
Ишендим. Мен сени ого бетер коркутпайын деп эле жомоктоп жатпадымбы? Сени кошала түшпөгөн үчүн жинди болуп кете таштадым. Сени кайра тирүү көрсөм экен деп Кудайдан суранып жаттым. Жүрү, бети колубузду жууп алып, боз үйдү тигели. Бул жерде 4 үй бүлө кошуна турушат. Эми биз менен 5 болот. Анан өзүбүз тигип алган уят болот. Мен аны билбейли. Анда чогуу тигели. Эрнис, кандай? Аман эсен келип алдыңарбы? Үйдөн Чолпон чыга келди. Азыр биз чай коюп, Гүлзар экөөбүз чай даярдайбыз. Менин жигитим кайка кетти? Азыр келет. Жылкыларды айдап жибергенге кетти. Дасторкон жайылып, кечээ Гүлзардын жасаган боорсогун, баскан пловун да ысытып чай ичели деп кошуна боз үйлөрдүн ээлерин да чакыртышты. Чолпондун чоң кайненеси Асылбүбү эне кирип келди. Амансыңарбы? Алдыңа кетейиндер. Арыбаңыз чоң эне. Бар болгула кагылайындар. Келиңиз чоң эне. Өйдө төргөтүңүз. Рахмат, алдыңа кетейин. Чоң эне төргөтүп Гүлзарды баштан аяк карап алды. Баары кирип дасторконго бата кылынып, тамак ичип, чай ичишип көпкө кобурашып отурушту. Эркектер сыртка чыгып, малдарды кезүү кылып, кезектешип кайтарууну сүйлөшүп жатышты. Кел балам, бул дасторконду жыйнап алып салгыла. Атың ким эле балам? Гүлзар, чоң эне. Гүлзар кызым, сени жараткан Теңир бир сактады. Мындай азыткылуу жерге конгон кош бойлуу аял сууга алмак эмес. Элден жакшылап сурап, эл конгон жерге конуу керек балам. Эми болору болду. Сен кантип аман калдың? Айтып берчи. Биз ушул жайлоого көчкөнү жатабыз деп тайынем айтканда каршы болгон. Ал жер таза эмес, илгери дагы азыктылар жашачу деп айтып берген. Ал жердин чөбү белден, мал семиз чыгат. Жанында булагы бар деп кайнатам кайнагамдар айтып жаткандан Эрнис ошол жака көчө берели деп чечкен. Тайынем күмүштөн жасалган зер буюмдарын берген, тагынып жүр, түшүрбөй деп. Таятамдын кыл арканын да берген. Боз үйдүн сыртынан тегелетип, курчап байлап койгон деп. Ооба кагылайын. Кыл арканды эшкен кезде Кудайымдан жакшылык тилеп, ар бир өрүмгө ата эне балдарына ак тилегин айтып эшкен. Ошондуктан аркан бала бакырасын жамандыктан сактоочу тумар катары болгон. Ал эмес жайлооду уктаганда кыл арканды тегелетип коюп, ошонун ичине жатса уулуу жылан да сойлоп кирип чага албайт. Анан таятамды мындай бычагын берген. Кайракка тартса жин шайтан жолобойт деп. Кана берчи балам. Бул болоттон жасалган өзгөчө бычак турбайбы? Балам, балаң экөөңдү тайынеңден акылы. Ата бабаларыбыздан бери келе жаткан ырым-жырым сактаган тура. Балам, экөөбүзгө бир сал төшөгүңдү. Эрнис балам өзүнчө жатсын. Бирок балам, эсиңе түйүп ал. Турмушка чыккан аял эч качан төшөгүн күйөөсүнөн бөлбөш керек. Урушуп, таарынышып кетсе да, аялы менен күйөөсү бир жаздыкка баш коюп, бир төшөккө жатыш керек. Эркектин да өзүнүн Кудай жараткан касиети бар. Жалгыз жаткан аялга ар түрдүү түс менен азыткы, албаштылар келет деп айтышчу. Ошол балам, энеден кийин төркүн жок, эрден кийин урмат жок деп бекеринен айтылбаса керек. Күйөөңдү сыйла. Аял акылдуу болуш керек. Сен аны сыйлап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып турсаң, ал да сени сыйлайт балам. Азыркы жаштар үйлөнгөндөн кийин бат эле ажырашып эки жака кетип жатат. Андай болбойт. Балам, бир турмушка чыккандан кийин өмүр бою чогуу жашагандай болуп жашагыла кагылайындар. Жүр эми, даарат алып жаталы. Кудайым өзү сактасын. Түн кирди. Эшикте ай жапжарык. Кээде гана иттердин үргөн үндөрү, чегирткенин сайраганы угулат. Ар жактан Эрнистин коңгурогу угулду. Гүлзардын уйкусу келбей, ары бери оодарылып коет. Асылбүбү чоң эне да бышылдап уйкуга кетти. Жатаарда Асылбүбү эне Гүлзардын таятасынын кыл арканын боз үйгө тегерете ороттуруп койгон. Аны эстеп, Кудай сактасын, эми тынч эле уктайм го деп ойлонуп койду. Болот бычак менен 3 тегеретип, аны да башына жаздап алган. Бир маалда көзү илине баштады. Түшүнө баягы шыңгыр булак кирип жатты. Гүлзар булактын жанында кочуштап суу ичип жатыптыр. Суу муп-муздак. Чакаларына суу толтуруп жатып, булакты караса суусу көбөйүп дарыядай болуп калган экен. Жанында ак сакалчан, аппак дамбал көйнөк,
Башында бийик ак калпак кийген аксакал абышка отурган экен. Арыбаңыз ата, Гүлзар ийилип таазим кылып койду. Бар бул, өркүнүң өссүн балам. Булак дарыяга айланып кеткен го. Ооба балам, сен көзүн ачып, булак ээсине сыйынып, тегерек четин тазалап жатып, кичине булакты ташкындаган дарыяга айланттың. Сага бала эмдеген, жүрөк көтөргөн, баш теңдеген касиет берилди. Өмүрүң узун болот. Бала чакалуу, укум тукумуң көп болот. Булактай болуп сызылып агып, кийин ташкындаган дарыяга айланасың. Амин. Көзүн ачса түш экен. Акырын бетин сылап бата тилеп койду. Бир убакта айлананын баары тынчып, койлордун уйлардын кепшегени, жылкылардын бышкырып кошкурганды угулбай калды. Ал гана эмес, жанында жаткан Эрнис менен асыл бүбү чоң энен дем алганды угулбайт. Жүрөгү оозуна тыгылган Гүлзар жаткан ордунан кыймылдай албай калды. Буту колу таш баскандай оор, баш жагында да бир нерсе баскандай сезилди. Эрнис, чоң эне! Үнү чыкпай шыбырап, кыйналып баштады. Ичинен Кудайга жалынып баштады. О, Кудайым, баламды сактай көр. Умай эне, баламды аман алып кала көр. Эрнис! Эптеп алышып жатып, колу кыймылдап кетти. Жаздыгынын астына коюп койгон болот бычак менен кайракка колу жетти. Колу бычакка тийгенде буту да бошой түштү. Бычакка кайракка бир кайраганда эле тегерегинде уктап жаткан күйөөсү менен асыл бүбү чоң эненин бышылдаганын угула баштады. Отура калып, катуулап кайрай баштады. Ордунан Эрнис секирип турду. Гүлзар, эмне болду? Эрнистин сүйлөгөнүнөн асыл бүбү эне да ойгонду. Айланайын, деги тынчпы? Кара басып катуу уктаптырмын. Билбейм, бутуман баштап зылдай оор нерсе басты. Колу, бутум, бүт денем кыймылдабай калды. Кудайга жалынып жаттым. Силерди ойготоюн десем, такыр үнүм чыкпай койду. Айланайындар. Булар кара бастырып уйкуга кетирип коюшат. Боз үйгө жолой албайт, себеби кыларкандан өтпөйт. Буйруса жакшы, мындан башка эч нерсе кыла алышпайт. Чоң эне, мени басканга чейин түш көрдүм. Биз турган жердеги булак бар го. Ошонун көзүн тазалап суу алчумун да. Түшүмдө ошол булактын ээси аппак сакал абышка экен. Шылдырап аккан булак чоң дарыяга айланып кетиптир. Ошол аксакал мени балдарды эмдеп, жүрөк көтөрсүн деди. Бата берди мага. Балам, жакшы жышаан бул. Бекеринен ата-бабаларыбыз булак көрсөң көзүн ач дебеген да. Мени тайенем булакка жүгүнүп, салам айтып, суу ал деген. Мен ошону аткарып жүрдүм. Биринчи өзүм менен өзүм сүйлөшкөнгө күлкүм келип жатты. Андан кийин көнүп деле калдым. Тайенең көптү көрүп, көптү билген байбиче турбайбы? Азыр мындай байбичелер азайып бара жатат. Булактын ээсинин батасын алыпсың. Менин кылганымды, тайенеңдин ырым-жырымдарын үйрөнүп ал балам. Биз бул жашоодон өтүп кеткенден кийин бул кыргызчылык жоголбошу керек. Бир жума бою асыл бүбү чоң эне Гүлзардын жанына жатып, 3 маалдан ырымдап жатты. Ошону менен коркконунда басылып, өңүнө кызыл жүгүрүп баштады. Убакыт өтүп күз жакындады. Жайлоодон айылга көчө турган күн да жакындады. Бир койду союп, малчылар шерине тамагын жешип, эмдиги жылы да кайра ушул жайлоого чогуу конгонду макулдашышты. Малдарын бөлүштүрүп алышып, ар ким өз айылдарына көчүштү. Эрнис менен Гүлзар айылына түшүп, алган малдарын элге таратып беришти. Малдары семиз келгенине айыл эли да аябай сүйүнүштү. Бирөөнүн бир да малы жоголгон жок. Мал бакканга берген акысына мал алышты. Айылдын башында чоң кызыл кирпич үй турчу эле. Үй ээси таштан ата каза болгону, ал үй ээнсиреп бош турган. Жалгыз баласы шаарда. Кээде эле келип карап коюп турбаса, ал үй бек турчу. Бир күнү эртең менен эшик тарсылдагандан Эрнис сыртка чыкса, таштан атанын баласы Сейит турган экен. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Сенин атың Эрнисби? Ооба. Мени тааныйсыңбы? Сейитмин. Менин сага келген себебим бул. Билесиң да. Апам мурда каза болгон. Атам каза болгондон бери 5-6 жыл болуп баратат. Үй бош турат. Мен айылга келип жашай албайм. Карабасаң үй деле бузула баштайт экен. Анан бир жакшы үй бүлө болсо сатайын деп чечтим. Атамдын иниси мага сен жөнүндө айтып берди.
Сага сатсам аласыңбы? Ооба байке, сонун болмок. Бирок менде акча азыраак. Жарымын азыр, жарымын эмдик жылы деле бер. Анын үстүнө эмдик жылы 30 жылкы кошоюн сага. Ошону менен эсептешип алабыз. Мейли анда байке, ушул жекшембиде базарга чыгып, эмгегиме алган малдарды сатайын. Гүлзар дейм, сонун жаңылык. Эмне мынча кыйкырып? Сейит байке бизге үйүн сатмай болду. Ай, сонун. Чоң үй го. Ооба, бүрсү күнү базарга чыгып малдын баарын сатып, үйдүн жарты акчасын беребиз. Эмдик жылы калганын беребиз. 30 жылкы кошоюн дейт. Ошонун акчасы менен калган баасын жабабыз. Бака шакка түшүп, мал союлуп, боорсок бышырылып жатат. Эрнис Сейиттин үйүн оокат кечеси менен алыптыр деп айылга дуу дей эле түштү. Түндө болсо Эрнистин келинчеги эгиз уул төрөптүр дешип сүйүнүп жатышты. Ай Азамат, мына оокатты ушинтип айылдан деле кылса болот экен да. 1 жылда үйлүү болуп, келин бала балканактай 2 уулду жарык дүйнөгө алып келиптир деп жатышты. Эрнистин ата-энеси үй той менен жентек тойлорун беришип, жаңы үй тойго келгендердин шаңына толуп турду.